Dünyada en көп болгон президенттердин бири бул Лукашенко экен да. Лукашенко 2 жыл бою ички сырткы душмандар менен кармашып 2 жыл бою астайбайт этти өзүнүн бийлигин. Бирок Лукашенко казыр бүгүн уже так ортодо турат да. Бир жагы от, бир жагы от. Ушунча жыл опыту бар адам, ушунча жыл иштеген президент Макрон мени жакшы билет деп кыйкырат. Макрон мени жакшы билет деп жана Путинге барып атат, Кытайга барып атат. Өзүңөр элестеткиле. Күзүндө орустар бар мобилизация болот деп атат сентябрдачы выбордон кийин. Мен ишенбейм, что Белорусский фронт ачылбайт депчи. Может ачылат. Тияка же бияка өчүш керек да, кал дүйнө ушундай катуу ресурстар үчүн согуш болот. Мисалы, Иранды Америка армиясын тизип коюп торговать этип атпайбы? Так ошондой эле бизден выбор болсо, ар кандай күчтүү сырткы күчтөр менен тизип коюп, условия менен ким келбесин президент менен бизге ынтымагыбыз жок болсо, ошону торговать этет. Мындай коюп коюп маңдайына оппозицияны тизип коет, же бирөөнү тизип коюп, анан кийин келишимдерге барат да. Ошон үчүн биз илгерки кыргызстар согушка кеткенде артында энета үй бүлөсү надежный тыл болуп бекем турган үчүн, үмүт жаралган үчүн Кыргызстан 1000 жылдап чабышып, Кыргызстан эч кимге берген эмес болгону биз найза бир кылыч менен. Негизи кыргыз башында ушун кан түшкөндө эле, илгери Манастын өзүнө кандык түшсө, Жети хан каршы чыккан. 75 келип атпайбы? Жети хан каршы туруп, анан кийин эмне алат деп согушка кетип калганда, кыргыз дайыма ушундай курчап өнүгүп баратканда, ушундай ички көрө албастан айынан Турцияга кетип калган. Турцияга барсаң эстеликтери бар. Римге кеткен, кыргыз дайыма барып көбөйгөн эмес, кырылып турганда, тышкы күчтөр постоянно ушундай давить этип турчу да. Бүгүнкү күндө макул выбор болсун. Мен Толбайдай эле сынчы болуп айтып коеюн. Мисалы, Мадумаров келсин, Бабанов келсин, дагы ким келет? Бирөөнүн маңдайы жука, Толбай айткандай. Бирөөнүн духу жок, бирөөнүн такасы жука, бирөөнүн күчү жок, алыска чурка албайт, бирөөсү сайга чурка албайт. Телегей тегиз өзүн-өзү трансформа болгон, много обещающий бир гана ушу Садыр Кожоев да, анткени бул өзүнүн басып өткөн жолу, анан ушундай жанында таш ийиптей дооруна чыдап жүрүү, кайсы күнү капталдан бычак чыгат деп, бул высший школаны өттү да. Тышкы душманды айтпай эле койгон, ички душман. Ушундайга чыдап, аягын шоколад кылып, татынакай бүтүрүп кетүү, бул высокий интеллекттин күчтүүлүгү да. Бул адам действительно биз той аштап жүргөндө бул Европада жүрдү, түрмөдө жүрдү, бул өзүн трансформация кыла алган адам да. Бүгүнкү дүйнөлүк кагылыштарга өзү чыдап берет да. Азыркы биздин ушундай оор акыбал дүйнөлүк оор болуп турганда, биздин тегеректе душмандар кошуналар эч кимди жакшы көрбөйт да бизди. Бизди дайыма колдонуп кеткенге аракет кылат. Эгер биз президенттин артына туруктуу болуп, күч болуп туруп берсек, элге керектүү закондордун баарын ревизия кылып кайра карап чыгыш керек да. Жана балбак салбак чыгарган ортодо залетный закондордун баарын ревизия кылып сессияга салыш керек. Суу, экономика, тынчтык жөнүндө өтө көп жылдан жылга эмелер проблемалар чыгат. Бирок ошол проблемаларга чыдай алабы? Ким туруктуулук кылат да? Бүгүнкү күндө өзүн көрсөтүп, мировой аренага чыгып алган уже готовый даяр адам бул Садыр Нуркожоевич деп ойлойм да. Мен ойлойм, ушуну ит көрбөгөн көрүп да Кыргызстан ушуну колдоп, же Украинада заморозить этип, выбор заморозить этели, же референдум кылып кайра шайлайлы. Же мейли шайлоо утуп алсын да. Бирок могу шайлоого жакындагандан кийин ноябрь, сентябрь, декабрда өзүңөр көрөсүңөр, мейли шайлоого чейин өтө оор акыбал жаралат дүйнөдөчү. Орустар полный мобилизация кылса, дагы кандай болот, эмне болот билбейм да.
Жок, биздин туруктуу өкмөт башчы келип койду айнаганда айдап кеттирбей, бекем тура турган мындай формада ушу жеткиликтүү трансформация болгон киши ушу президент Садыр Нуркожоевич. Өзүңөр ойлонуп көргүлө, кыргыздар. Өзүңөр ойлонуп көргүлө, бул тарых 1000 жылдап кайталанган. Кыргыз оңой болгондо көбөйүп жаңыдан эметкенде же Турцияга өлчү, же Кытайга өлчү, же бир коконгандыгына өлчү да. Ушундай бир чабылып чачылып калбайлы. Жыл тогошкондо кыргыз ушундай бир азапты көрчү элек. Ошо ойлогонум ошо да, ошондон ушундай адамды карашы, монда кандай проблема. Сырткы душманды айтпайм, ички душманы тегеректеп курчап турганда акырын чечип, баягы овцы живы, волки сыты кылып, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн акырын сону чечип койду да. Ушундай душмандын жанында жүргөндө постоянно кайтып чыдап жүрдү. Анан тышкы душмандарды айтпай эле койгон да. Ошондон мен ойлойм, ошону кечире билди ошончол душманды. Алдыга чоң пландарды коюп атат да. Анан казыр деген мындай да, казыр бул көп кишилер мындай жаман көрүшү мүмкүн да, анткени политический мотивде ар кандай немелерди келтириши мүмкүн, мындай ойлору таарынат да, таарынгандар көп. Личный амбиция, бул достонун делечи көп кишилерди мамлекетке аштоодон алып салды да. Ошон үчүн көп таарынат, досуна көңүл бурган жок. Анан кимге надежда берет? Бул эч бир дос эч бир эмеге надежда бербейт, бул мамлекетке надежда берет да. Кадыр эмне болгон күндө да мен ойлойм да, ушу референдум болуп же замурат этип ушуну президентке койсо, өзүңөр элестесеңер, кыргыздар бара январь-февралга чейин мен айтканды түшүнүп каласың, эч ким керек жок, ушу Садыр Нуркожоевичти президент кылабыз деп ойлонуп каласың. Дүйнөдө акыбал оорлоп баратат. Мына цикл, өз циклы келди да, жаратылыш. Мына жамгыр тынбай жаат, биз бала чакта тынбай ушундай жамгыр жаатчы. Аркан суулар агып атат. Чөп чабарда 10 гана күн ачык болчу да, анткени кар түшкө чейин жай, түштөн кийин жай. Жаратылыш өз циклына келди да, трансформация болду. Биз да Кыргызстан наконец-то трансформация болуп, күчтүү лидерди колдонуп алыш керек да. Бул эми каякта жүрдү, Кудай тандады да мунучу. Анан биз деле тандап коюш керек да. Кудай деле карап ушул бала Кыргызстан тартып кетет да. Мен оюмда эми ал кандай десеңер өзүңөр билгиле. Бирок кадыр кыйын. Дайыма ушундай да, биз выбор алдында Путин бирөөнү даярдап коюпту деп, анан кийин башка өлкөлөр өздөрүнүн кишилерин коюп анын кызыкчылыгын ишке ашырат да, политический эмелерге байлап алыпчы. А биз эгер артында Кыргыз эли Садыр Нуркожоевичтин артында туруп бир бүтүн болуп турсак, ошон үчүн өнүгүп атпайбы? Өзбекстан, Беларуста бир бүтүн болуп, мына Армян, Азербайжан бир бүтүн болот. А биз болсо бирөөбүз батышты чуркайбыз, бирөөбүз болсо Россияга чуркайбыз. Андай болбош керек. Кыргыз эл бир гана Кыргызстандын кызыкчылыгы болуш керек да. Ошондо өнүгүп, ошондо аман калабыз. Биз бара эгер ушундай кете берсек, Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кадыр акырын, эгер туруктуу гарантия берсек, президент артына фундамент болуп берсек, ал жакшы закондор чыгарат да, баягы мыйзамдар дивизия кылып, сонун закондор чыгарат да, надежность, гарантия алып келет Кыргыздын. Көрдүңбү, Белоруссия канча жыл эмесе да бул чапкылап уруп жүрөт ортодочу. Акыбалы оор, бирок выход издеп жүрөт. Белоруссияда 2 жыл бою апайчта кайнап турду. Ошондо выход тапкан киши. Бүгүн болсо мына 5 жылдан бери эки уруштун ортосунда жүрөт. Дагы эле ойлонуп жүрөт. Даже Садыр Нуркожоевич эмес, Путинге, Иранга, Трампка, Лукашенко оор заман. Биз өзүңөр түшүнүңөр, аны бир жап-жаш бир маңдай жука же туягы жарабан бир күлүптөрдү минсек болбойт. Бизге тулпар керек, Садыр Нуркожоевич ошон үчүн.